Мына азыркы күндө кыргыз көмүр ишканасынын жумушун алсак, мынакей ошо Бишкек шаардык ТЭЦине ошо 520 000 тонна кара кечиден көмүр келинет. Азыркы күндө мына 56 000 тонна август айынан бери ташып койдук. Ошо токтотпой эле ташып келип атабыз ошол көмүрдү дагы. Мынакей жакын күндөрдө дагы биз кол коюп, ошо келишимге келдик. Абулак Абулак деген кеңден дагы биздики ошол жерде 65 000 тонна запасыбыз бар. Ошону дагы биз эме кылабыз. Бул баягы Казакстандан келген көмүргө ошого импортозамещение деп коет. Ошо импортозамещение кылып келгенгечи. Андан тышкары болсо мынакей бизде ошо Кыргызстан боюнча жалпы алсак 310 топ база ачылып атат. Бул жергиликтүү бийликтер менен бирдикте бул жеке менчик дагы ишканалар менен. Эмне себептен дегенде, мынакей ошо топ базаларды ачып, алар дагы өзүнүн баягы жумушу менен бизге да жардам берип атат. Экинчи четинен да өзүнүн дагы баягы ишкерлигин алып баратышат. Мына Бишкек шаарында алсак, мынакей 11 топ база Чүй өрөөнүндө 4 топ база. Бул топ базаларга мынакей ТЭЦке мынакей ошо майда көмүр келип атса, калганы болсо отбор деп коет ал жерде. Баягы атайын сортировка өтпөйт. Кээ бирөө ойлоп атпайбы сортировка деп, сортировочный комплекс турат деп. Жок. Ал жерден ошо көмүрдү эле жүктөп атканда эле ошол жерден жакшыраак мындай эмеде таштуу көмүрлөрдү ошол жерден жүктөп беришет да. Ошол себептен азыркы күндө мынакей ошо 15 сентябрдан баштап эми биздин антимонополный комитет жагынан ошо бааларга чек коюлат. Ошо баалар болсо былтыр ошо 4800, 4900 болсо, быйыл ошо 5300, 5400 сомдон ошо тегерегинде болот го дейбиз Бишкек шаарында. Бирок жалпы Кыргыз Республикасында 4200 6000 сомго чейин ошо баа коюлат да. Эмне себептен дегенде, баягы жол логистикасы бар да. Кээ бир кеңдеринде алысыраак болот, кээ бир кеңдеринде азыраак болот. Ошо ар бир райондо ошондой бир градация болот да. Анан экинчиден болсо биздин ушул жаңы дагы кеңдерди ачууга дагы аракеттебиз. Мынакей 30 августта ошо жалпы Кыргыз Республикасы боюнча 100 жаңы объект ачылганда, ичинен бизде жаңы 2 объект ачылды. Ал жерде бизде Баткен районунда Урмизан 3, Ош областунда Ала районундагы Загара 2 деген. Ошо жакын ошо убакытта эле, ошо жакын мезгилде деле ошо биз ошол кеңдерден көмүр чыгара баштайбыз. Ошол дагы көмүр дагы баягы Кыргыз Республикасына ошо 2 областына дагы бааны ошо төмөндөткөнгө ошо таасир берет да. Азыркы күндө мына ошо контракттардын баары түзүлүп, ошо келишимдердин негизинде биз азыр өзүбүздүн күчүбүз менен соц объекттерге баарын ташып атабыз. Азыр соц объекттерге баарын ташып бүткөндөн кийин мынакей ошол жерден биз дагы ошо жеке дагы башка ишкерлер дагы ошо кошулуп, жанагы ачылып аткан жанагы тон база деп атпайбы, мисалы Бишкек шаарында болсо, мисалы бизде Балык шаарында өзүбүздүн тон базабыз бар ал жерден биздин өзүбүздүн да күчүбүз менен, өзүбүздүн дагы унаалар менен, анан кийин жеке унаалар менен дагы ташып, ал жерден мисалы жакшы көмүрдү ошол жерден 15 сентябрдан баштап ташып беребиз. Ошо 15 сентябрдан деп айтсак болот, ошол жерде көмүр болот. Мурда эми бул спекуляция болчу. Спекуляция дегенде бул жерде кандай болчу, мурдакы тарыхты карасак, ошо казып атканда эле ошо кеңди ремонтко деп же ошо бир башка жумуштарга деп туруп жаап туруп, ошо бааларды мындай атайын эме көтөрүп коюшу экен да, эми сатуучуларчы. Азыркы күндө биз жанагы коюлуп аткан, ачылып аткан базалардын баарында видеокамера коебуз ал жерден. Видеокамера коюп ал жерден карайбыз. Ошол жерден эмне себептен дегенде, биздин көмүр келгенде ошол жерден биздин көмүр туруш керек да, ошо сатылыш керек да, биз карап турабыз да. Мындайчы ошо көмүр баары биздин калк ошо жакшы, арзан, сапаттуу көмүр менен камсыздалгын депчи. Эми көмүрдүн сапатын кандай көтөрөт? Көмүр болсо кеңден чыгып аткандан кийин эле бир көмүр эле чыгып атат. Ал жерден мисалы ичиндеги эмеси бар да, серасы бар да, ошончочу. Ошол себептен мынакей эмне себептен акыркы 5-6 жылдан бери ушундай смог болуп атат дегени, бул кара кече көмүрүнөн эле болуп атат. Плюс болсо бизде жанагы автоунаалардын жанагы катализатору жок. Плюс жанагы жеке жанагы ишкерлер жанагы отходный материалдар деп коет, ошолорду жанагы баняларга деп. Бирок мына былтыр мынакей мэрия жакшы жумушту алып келди. Былтыр жакшы көз болду. Смог былтыр азыраак болду да. Аны чын айтыш керек. Эмне себептен дегенде рейдтер болду, атайын бир служба түзүлгөн, санитарный инспекция деп коет. Ошолор менен
мынакей жакын арада могу объезднойго тияк бияка жанагы машиналар жөнөп турбасын деп, стихийный эме болбосун деп, точкалар болбосун деп, баягы барып тоо базалардан көмүрүн түшүрүп, жана машиналар дагы бош болсун деп, ошол жагынан дагы жумуш алып барабыз. А экология жагынан биякта карасак, эми мынакей жакын арада жакшы долбоорлор ишке ашкан жатышат. Биздин мынакей ошо өкмөтүбүз дагы жаңы келишимдерди түзүп, ушу газ негизинде жаңы котелдорду ачабыз деп атышат. Мынакей атайын жашыл энергетика боюнча кабинанын астында фонд ачылды. Азыр алар дагы жанагы возобновляемый источник энергии болот, био деп коет, ошолор баягы жаңы мини гэстер курулуп атат, ошолордун баары баягы жакшы көрсөткүч болуп, жакшы көп электр энергияларды алып келсе, бул жагынан биз ушу көмүр казуу жагынан кыскартууга барабыз жакын арадачы, мен ишенем да. Бул болсо эмне себептен дегенде, бул баягы калктын ден соолугуна зыян болуп атат, аны биз баарыбыз түшүнүп атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден болсо эми кара кеченин көмүрүнө токтолуп кетсек, бул баягы калорийности мындай төмөнүрөөк көмүр, муну баарыбыз билебиз муну. Бирок баягы баага жараша ошо биздин калк болсо ошол көмүргө көнүп алыптыр да, муктаж болуп атпайбы, ошол себептен ошол баага баягы сапат баа менен дегенде, бул баа жакшы болуп атат да биздинчи элгечи, ошол себептен ушундай алынып атат. Эми жакын арада мына мамлекет дагы ошо биздин да мамлекет эмес, башка да коңшу мамлекеттер дагы бул ошо жашыл экономикага барабыз деп башка дагы бир кадамдар жасап атат, биз дагы ошондой кадамдарга азыр бартабыз да. Ошол себептен биз мынакей канча кең бар, канча бизде ошо көмүрдүн мынакей ошо кеңдердин дагы көлөмү бар, ошолордун баары, объемдордун баары экспортко дагы чыгууга дагы, башка өлкөлөргө дагы чыгууга дагы ошо аракеттебиз да. Экспорт менен дагы ошо алек болуп атабыз. Буюрсам мына ТЭЦ жыл сайын 1 миллион 200 000 тонна башында алсак, ошол бир жылда ушунча потребление кылса, мурда ошо көмүрдүн баары Казакстан ошо Республикасынан келчү. Азыркы күндө мына импортозамещениянын алкагында 520 000 тонна жаңы 2 блок салынып, кара кеченин көмүрү кирип атат. Мынакей Ак Булак кеңинен эми Муnkуштан келген бизден мынакей 180 000 тонна бул импортозамещение болуп атат. Плюс биз мынакей дагы ошо биздин запас болчу, ошо эми Ак Булакта калып калган. Мурдакы биздин келишим менен 65 000 тонна, аны дагы ошо ТЭЦ алган жатат. Ошол себептен азыр Казакстандан келген көмүрдүн көлөмү ошо бир 200-300 000 тоннадан ашпайт да. Экспорт болуп атканда бизде Кытайга чыгат биздин көмүрлөр, биздин ошо жеке ошо башка кеңдер чыгуу боюнча ошолордун биз ошо алган маалымат боюнча анан көп ошо Ферганага кетет, бул Өзбекстан Республикасына кетет, бирок ошо экспорт болсо мынакей ошо темир жол менен кетсе, алар өздөрү түзмө түз кетире беришет биз жок эле. А жер менен чыккан, унаалар менен чыккан экспорт болсо бул кыргыз көмүр ишканасы аркылуу кетип атат. Эмне себептен дегенде, бул жагынан биз салык түшүү боюнча бул жерден экспортту баягы бир иретке келтирүү боюнча ошо аракеттебиз да. Базалардын мынакей точкаларын карап өздөрүнүн немеси аянты бар да. Ошо аянтына жараша да ким канча алынат депчи. Ким канча алса, биз ошончолорду камсыздап беребиз. Ошончо көмүр кара кече кенинен ошо ордунан кое берип беребиз. Анан булар баягы очередь жасап өтүп атпайбы буларчы? Кезексиз келип, булар болсо отборго келгендер, анан биздин база деп туруп, ушул атайын унаалар белгиленген, номери менен белгиленген, анын баары биздин службабыз бар, атайын ошолордун баары көзөмөлдөп турушат. Анын баарын биз дагы карап турабыз ал жерден. Ошол себептен ошо биринчи ошол баягы эл арзан, жакшы, сапаттуу көмүр алганга аракетте ошо тоо базалардын баарына биз көмүрдү камсыздап беребиз. Ар кандай ситуацияда мындай былтыр болгондой мен тиги эми көргөн эмесмин ситуациянычы, видеолорду дагы. Анан мындай болуп калышы мүмкүн да, мисалы тоо базадагы көбүрөөк көмүр алып туруп, мисалычы көбүрөөк көмүр сактабайт да. Эмне себептен дегенде, баягы алар дагы өзүнүн каражатына бизден алып келип туруп, ташып алып келип атышат, анан кийин баягы излишок болуп калып калбасын деп алар да коркушат. Ошол себептен баягы потребностько жараша да, канча биздин калк канча көмүр алып кетип атат, ошого жараша ошо келет деп ойлойм да.
Бирок мынакей быйыл болсо биз ошо атайын биздин ошо восточный, центральный, западный деген 3 эме бар, забой бар. Ошо забойлордон чыгарып атканда биз ошолорду баягы биздин калкка деп туруп ошондой биздин тоо базаларына бөлүп беребиз да бул көмүрдүчү. Ал жерден камсыздоо боюнча проблема болбойт ал жерден. Анан кийин мен ишенем, толкундуу азыр ошолор былтыркы маселелерди дагы көтөрүп дагы сиз ошону жакшы айттыңыз. Ал дагы карап чыгып, ошо тоо базаларды дагы кыдырып кайсы жерден биздин ошо көмүр келе турган жерлерди, мынакей ошо спекуляция болбош үчүн дагы кичине көбүрөөк көмүр менен камсыздоого аракет кылабыз.